Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Биздин өлкөбүздө боору оорусунан жабыркагандар ушунчалык көп жана өкүнүчтүү жери көпчүлүгү кеч кайрылгандан улам дарылоо дагы кыйынга турат. Боору ооруларын айта кетсем, жировой гепатоз, гепатит Б, С жана дагы эгерде дарылануу кечеңдетилсе, сөзсүз түрдө сиррозго чейин алып барышы мүмкүн. Бул өз кезегинде бейтаптын өмүрүн кыскартпай койбойт. Анан дагы ооруга алып келе турган себептерге токтоло турган болсом, жировой гепатоз эки нерседен улам калыптанат: туура эмес тамактануу жана аз кыймылдуулук. Ушул нерсени жөнгө салсак эле, буюрса боор ошол көйгөйдөн арылат. Анан дагы алкоголдук ичимдиктер дагы бардык оорулардын ошол катары боордун жабыркашынын дагы бычагы. Андыктан мүмкүн болушунча алыс болуңуздар. Глутатион деген аминокислота бар. Ушунун жетишсиздиги дагы боордун жабыркашына себепчи болот. Анын жетишсиз болушуна алып келе турган себептер биринчиси бул картаюу, ал табигый нерсе, бирок башка дагы себептер бар. Ошолорду айта кетейин. Бул дары дармекти ченемсиз өз алдынча колдоно берүү, дарыгердин көзөмөлүсүз. Анан дагы диабет оорусу дагы ушул аминокислотанын азайышына себепчи болуп калат. Андыктан ушул факторлорду мүмкүн болушунча жоготконго аракет кылайлы. Анан ушул аминокислотаны көбөйтө турган болсок, сөзсүз түрдө боор дагы бышыгыраак болуп, жакшыраак бизге кызмат кылып берет. Ал эми бул аминокислотаны кантип көбөйтөм десеңиз, мен сизге азыр 2-3 майда сунуштарды айтып өтөйүн. Ошолор сөзсүз түрдө колдонгонго аракет кылың. Биринчиси бул күндүн нурунда дайыма болуп туруу. Ушул нерсе боорго өтө чоң пайда. Андыктан ушул сунушка көңүл буруңуздар. Экинчиси, малдын этин жеп турушуңуз. Бул дагы ушул аминокислотага бай болуп, аны менен камсыздалып турууга шарт түзүп берет. Малдын этин сөзсүз түрдө жеп туруңуздар. Кийинкиси, жер жемиштерден брокколи, чеснок, пияз, редиска, ушуларды мүмкүн болушунча жеп туруңуздар. Жеп турасыздар ансыз деле. Дагы да көбүрөөк болсо андан дагы жакшы. Анан дагы куркума, буга чейин эле айтып келгенмин, куркуманын боор үчүн өтө пайдалуу деп. Дагы да айтам, ушул куркуманы дагы чай кылып ичип туруңуздар. Ошондо бооруңуздарга өтө чоң плюс кылган болосуздар. Жана эгерде ооруп аткан болсоңуздар, оору кечеңдейт, ооруй элек болсоңуздар, бооруңуздар жакшыраак болуп, тамакка болгон табитиңиздер жакшы болуп, жакшы жүрөсүздөр. Ушул сунуштарга көңүл буруңуздар.